Үстүбүздөгү жылдын 16-мартында Ош шаарында жылдыздуу түгөйлөр Айдана Дека менен Аваз Акимовдун үйлөнүү тою болуп өттү. Той адаттагыдай эле шаан-шөөк өттү болгонун Инстаграмдагы жайнаган сүрөт видеолордон көрүүгө болот. Дал ошол тойдогу видеолордун бирине Данияр Эрматовдун көрөрмандарын ойго салган жагдай түшүп калган. Видеодон Данияр Эрматов четте туруп көк көйнөкчөн селкинин бетинен өбүп койгонун көрүүгө болот. Видео интернет булактарына тарап, ырчынын күйөрман кыздары бул селки ким деген суроолор менен баш катырышууда. Ал эми Данияр өзү бул жагдай тууралуу эч кандай комментарий берген жок. Ал эми айрым Инстаграмдагы баракчаларда видеодогу кыз Данияр Эрматовдун сүйлөшкөн кызы эмес деп 100% ишенимдүү пикирин билдиргендер да жок эмес. Эске салсак, Айдана Деканын кыз узатуу аземинде Алмаз Шаатаев Айжан аттуу кызга үйлөнөм деп чуу жараткан эле. Эми чоң тойдо Данияр Эрматов кадрга айланып олтурат. Көпчүлүк той ак жол той болуп, бойдок жылдыздардын баары үйлөнөт го деген жакшы ниеттерин айтышууда. Dilen jaktırasın, sezim şaşırasın, mün özünden